автобус, мас айдоочу келип. Мен сиз үчүн эчтеке элек. Я уважаю вас. Ички иштер министрлигинин 2 айлык планынын алкагында өлкө боюнча жол коопсуздугун камсыздоо үчүн рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Негизги милдет оор кесепеттүү жол кырсыктарынын алдын алуу, айдоочулардын тартибин жогорулатуу жана кырсыктардын санын азайтуу. Кайгыл кызмат милициясын, башкарманын өздүк курамы, рулдаттуу, кечки нускамага тизилип. Министрликтин буйругунун негизинде 2 айлык комплекстүү ишмерчемин жана мыйзам чегинде Рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бир катар жол эрежелерин бузуу фактыларын аныкташты. Мас же баңги заттын таасири астында унаа башкарган айдоочулар кармалды. Ошондой эле жөө адамдарды сүзүү жана жолдо жоопкерсиз жүрүм-турумдан улам болгон жол кырсыктары катталды. Бүгүнкү күндө тартып Ички иштер министрлигинин 2 айлык түзүлгөн атайын ишмерченин негизинде жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кыймылынын коопсуздугуна күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөнү баштады. Өзүңүздөр билгендей, жол унаа кырсыктарын алдын алуу максатында жол кырсыгына себепкер болгон ошол эле мас айдоочуларды, катуу ылдамдыктар менен жүргөндөр, жасалма жалган мамлекеттик номер менен жүргөн унаалардын айдоочуларын аныктап, аларга тийиштүү чара көрүү максаттары болуп атат. Мындан сырт бул рейдтик иш-чарадан сырткары дагы биздин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери жер-жерлерге бөлүнүп кетишти. Ал жакта дагы жергиликтүү тургундар менен, жергиликтүү бийлик органдары менен, мектеп мугалимдери менен да жеринен жолугуп, ушул коопсуздук багытында түшүндүрүү, эскертүү, жеткирүү иштерин жүргүзүшөт. Бүгүнкү иш-чара боюнча рулда рейдтин алкагында 1 сааттын ичинде Бишкек шаарында башкы башкармалыктын административдик ротасы тарабынан жана милиция кайгыл кызматынын башкармалыгынын өздүк курамы тарабынан 85 кызматкер чыкты Бишкек шаарында. Азыркы күндө 1 сааттын ичинде 9 айдоочу мас абалында аныкталды. Айып токтотуучу жайылга киргизилди. Иш-чаранын жүрүшүндө бир катар жарандардын катышуусунда кооптуу жагдайлар жаралды. Маселен, бул адамдын катышуусунда кырсык катталды. Окуянын күнөөкөрү мас абалындагы айдоочу экени белгилүү болду. Өзүңүз келген жок, сиз бытырды болуп атпайсызбы? Бирөөнүн өмүрүн ойлош керек да байке. Ничего алай айдап жүрөсүз? Получается, после работы двигался домой. Мен жумуштан кийин үйгө бара жатып, солго бурула турган жол чыракка токтодум. Бир маалда дөңгөлөктөрдүн каттуу ышкырганын, артынан каттуу сокку уктум. Унаадан түшүп, кырсык болгонун көрдүм. Айдоочу бутуна араң тургандыктан мас болгону анык болду. Кырсыктын кесепетинен унаанын бампер, тормоз чырагы жана арткы бөлүгү жабыркады. Ну, там пострадал бампер, стоп-сигналы, и, получается, задняя часть она тоже пострадала. Андан тышкары мамлекеттик номери жок унаа токтотулду. Айдоочу унааны жакында эле өлкөгө алынып келингенин түшүндүрдү. Ал эми кызматкерлер тарабынан ага унааны каттоого 10 күн берилерин эскертишип, бирок бул убакыт ичинде номери жок унааны колдонууга тыюу салынаарын белгилешти. 10 дней просто он дается для оформления. Хорошо. А не для вождения берилбейт силгечи. Мне просто по-другому объяснили. А как вам объясняли? А как вам объясняли? Да они-то знают уже. Не, мы просто машины возим постоянно, нам никогда такого не было. Номери жок, азыр Бишкек шаарында кээ бир мына азыркы айдоочу айткандай эле, мен макул эмеспин, 10 күн берип атат для оформления депчи. Бул мындайча айтканда Грузиядан, ар кайсы мамлекеттерден келгенден 10 күнгө чейин оформить ете алам. Мен мүмкүнчүлүк берип атат да. Аны булар болсо, ал мүмкүнчүлүктү башка терс жагынан пайдаланып атышат. Бизге болот, гос номер жок, айдап жүрө берсек шаар ичинде болот деп. Жок, андай эмес. Буга отдельно өзүнүн чарасы колдонулат. 182 часть 4 бар, укук бузуу кодекстен. 10 000 сом айып салынат. Стоянкада болот машинеси. Аякта унаага барат, мына мен номер жок айдап жүргөм. Десе аяктан выездной осмотрщик келет да, анан тартып туруп оформить этип алат. Өткөрүлгөн рейдтик иш-чаранын алкагында бир түндө 47 мас айдоочу кармалды. Мындан сырткары 26 ноябрдан 27 ноябрга караган түнү өлкө аймагында жол эрежелерин одоно бузган 3052 айдоочулар аныкталды. Анын ичинен 305 автоунаа айып короо жайына токтотулду.
Белгилей кетсек, жыл башынан бери өлкөдө 6000ден ашык жол кырсыгы катталган. Натыйжада 9000ге жакын адам жаракат алып, 640 адам каза болгон. Бул көрсөткүчтөр өткөн жылга салыштырмалуу төмөндүгүнө карабастан, жол коопсуздугу олуттуу көйгөй бойдон калууда жана тынымсыз көңүл бурууну күчөтүлгөн чараларды талап кылат. Жанара Эсенова, Айсылуу Омурзакова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.